Саламатсыздарбы. Немесе Геошондо программасы. Мамлекеттик кадр кызматы бүгүн Бишкек мэриясы менен Чүй облусунун Арбашка жергиликтүү башкаруу органдарынын кызматкерлерине окуу өткөрдү. Негизги басым жаңы кабыл алынган мыйзамдар менен башка документтерге жасалды. Мындай семинарлар такай уюштурулуп турчу. Быйыл болсо коронавирустун пандемиясынан улам алардын саны бир кыйла кыскарган. Кадр тандоо саясаты Кыргызстан үчүн эгемендиктин бүткүл 30 жылы бою сезимтал маселе болуп келет. Бардык жогорку жетекчилер Арбашка мамлекеттик кызматка алардын өздөрүнө кийин атаандаш боло албаган адамдар тандап отуруп, бийлик пирамидасынын үстүнө тың жана кыйын адамдар чыга албаган азыркыдай абалга жеттик. Мындай кадр саясатын токтотуп, түп тамырдан бери оңдош керек болчу. Кадр кызматынын башчысы болуп Абдурахман Маматалиев октябрда дайындалгандан соң ал ошол эле айдын аягында ал кезде президенттин милдетин аткарган Садыр Жапаров менен жолугуп маселени талкуулаган. Көп узабай кадр кызматы улуттук кадр резервин түзүү боюнча аракеттерди баштаган. Бүгүнкү семинар учурунда болсо Маматалиев кадр тандоо иштери жаңыланып калыптанып калды деп билдирди. Мурдагыдай эмес, жанагы тууганчылык, көз кысты же болбосо кандайдыр коррупциялык көрүнүштөр жок болот кадр тандоодо. Бардык ошол деңгээлдеги кызматка мыкты, жогорку билимдүү, кесипкөй, жанагындай бир топ тажрыйбасы бар адамдарды алып келип атабыз да. Бирок акыркы эле апталарда ким кантип жогорку кызматка дайындалганын баарыбыз көрдүк. Мамлекеттик кызматта мурда бир да күн иштебеген адамдар министрлик же башка кызмат агенттиктерди жетектей баштады. Анткени маселе саясий бойдон калып келген. Митингге чыгып катуураак кыйкыргандар же көмүскөдөгү күчтөрдү жибитүү үчүн дайындоолор болгон. Эми андай саясат кантип өзгөрөөрүн көрүш керек. Советтик турмушту баарыбыз сындайбыз, бирок ошол доордо кадр саясаты ишке өтө кылдат ашырылып келген. Жогорку кызматка талапкер болом дегендер өздөрүн райондук жана шаардык деңгээлде көрсөтүш керек эле. Анткени аларды жогорку бийлик кайсы бир оор кырдаалда өзүн кантип алып барат жана кокус чыккан татаал маселелерди кантип чечер экен деп сынап, ошондон кийин гана жогорку кызматка дайындачу. Эң негизгиси өз карамагындагы маселелерди адам кантип өз алдынча чече алат жана андай абалда мамлекет менен коом кызыкчылыктарын өз жеке маселелерин өйдө коебу же жокпу дегенди текшериш керек эле. Көптөгөн ошондой тажрыйба топтогондон кийин гана адам мамлекеттин жогорку жетекчилигинин көңүлүнө илинип, дайым туура чечим кабыл алат деген ишеним пайда болгондон соң гана ал резервге алынчу. Албетте, ар бир мамлекеттик түзүлүштө анын өз кадр резерви болууга тийиш, бирок ал чыныгы күжүрмөн жана иштеген резерв болуш керек. Андай топко кирген ар бир адамды бийлик кайсы бир жогорку кызматка дайындоодон мурда ар башка кызматтарды пайдаланып, ар түрдүү тапшырмаларды берип, татаал жана кокустан чыккан маселелерди адам чече алаарына көзү жеткенден кийин гана анын колуна бийлик бериш керек. Кыргызстанда азыр өз алдынча мамлекеттик кадр кызматы менен мамлекеттик түзүлүштөр үчүн кызматкер даярдаган башкаруу академиясы да бар. Бирок биз баарыбыз андай академия же башка жогорку окуу жайларын аяктагандар жогорку деңгээлдеги адистили болбогонун көрүп турабыз. Алар өзгөчө бир башкалар билбеген билимге деле ээ эмес, же мамлекет үчүн жанын үрөп иштей турган деле адамдар эмес. Жалпысынан алганда мындай кырдаал өлкөдө түзүлгөн абалды чагылдырат. Мындай академиялар менен башка окуу жайлары эптеп эле иштеген абалда. Ушундай академияда окуп аны бүттүм дегендерге эч ким деле суктанбайт. Экинчи жагынан жогорку бийлик андай резервке көңүл деле бурбай, ушундай окуу жайларын аяктагандарды эмес, башкаларды жана такыр башка максат менен же ыкма менен тандап кызматка коет. Көп нерсенин бизде аты бар, бирок заты жок. Ошондо саламат калыңыздар.